Ош шаарында мектепке чейинки балдардын 31% гана бала бакчага барат. Электрондук каттоодо тургандардын саны жылдан жылга көбөйгөнү менен аларды кабыл алууга бала бакчалар жетишсиз. Миллионго жакын калкы бар Ош шаарында бала бакчалардын саны жеке бакчаларды кошкондо дагы 100гө жетпейт. Шаардык кеңештин депутаттары ар кандай жолдор менен жеке тараптарга өтүп кеткен бакчанын имараттарын мэриянын балансына кайтаруу боюнча жарым жылдан бери иш алып барып келет. Комиссиянын иш аракети кийинки тасмада. Ош шаарында бала бакчанын жетишсиздиги көптөн бери жаңылыктардын негизги темасына айланган. Бир тайпада тарбияланган балдардын саны 50дөн ашып, айрымдарында уктоочу керебеттерге балдар 3төн жатып эс алат. Бакчадагы коррупция, каралбай калган балдар, ата-эне менен тарбиячынын урушу, ушунун баары бакчалардын аздыгынан келип чыгууда. Ушу баланы эртеменден келип, ата-энелердин колунан кабыл алгандан баштап, ата-энелердин колуна тапшырганга чейин бардык балдардын жоопкерчилигин биз өзүбүз милдет кылып алганбыз. Анан биздин балдар бакчада балдар аз көбөй баштады. Анан ремонт иштери былтыртан бери болду. Былтыр ремонт ишинде биздин көптөгөн группаларыбыз ремонт болду. Ата-энелердин нааразычылыгына тарбиячылар 90-жылдан бери эле түтүп келет. Бул аралыкта бийлик башында отурган айрым жетекчилер бакчанын жерин каалашынча калчап, жеке тараптарга менчиктештирип жиберген. Шаардык кеңештин депутаттары былтыры ушул маалда башка тараптарга өтүп кеткен 44 бакчанын имаратын мэриянын балансына кайтарып алуу керектигин көтөрүп чыккан. Бал садиктерди бербей аткандар, талашып аткандар, ушундай бир мурун бекер эле алып бир башка нерсе менен иштетип аткандар ошол нерсени көрсө билбейм жүрөктөрү деле чыдайбы. Садиктерге барып көрсөңөр бир кроватьта 3төн 2ден 3төн бала жатып неметип атат. 300 орундук садикте 600-700ден бала тарбияланып атат да биздечи. Шаар боюнча 44 детсадыбыз бала бакча. Мындай бала бакчалар башка тармакка өтүп кеткен, ошолор боюнча мындай текшерип. Комиссиянын жарым жылдык иликтөөсүнөн кийин Ош шаардык мэриясына тиешелүү 20 бала бакчанын имараты, жогорку окуу жай, илимдер академиясы жана башка ишкана мекемелерге өтүп кеткени аныкталган. Андан да жаманы 15 бала бакчанын жери жеке тараптарга сатылып кеткен. Ошол 35 бала бакчанын ичинен мэрияга жанагы келишим түзөлүү деген мамлекеттик органдар тарабынан келишим түзөлүү деген ыктыярлар бар, мындай ойлор бар, ушу келип түштү бизге. Биз мисалы үчүн жанагы университеттер, жогорку окуу жайлар жана атайын орто окуу жайлар бүгүнкү күнү колдонуп келген имараттарын бала бакча кылып колдонууга макулдук берген имараттар бар. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Башка тараптарга өтүп кеткен 35 имараттын болгону экөө эле бакча катары иштеп жаткан. Өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун жакында чыккан жарлыгына ылайык мамлекетке тиешелүү болгон мекемелер 100 күндүн ичинде толугу менен кайтарылып берилиши керек же максаттуу пайдаланышы керек. Мындан улам айрым жогорку окуу жайлар ээлеп турган имаратына окуу жылдын башында балдар бакчасын ачууну убада кылышкан.